Кимиңер улап алсаңар, уруксаты жок. Мына 4 миллион 600'ді ошо улап алгандарға бөлөм. Силер жооп бересиңер. Тартип болуш керек да туугандар. Турабы? Ана каалаган адам эле кичине тыйын берип, туташтырып алсаңар болбойт андай. Қаланын чет чакасындагы Кермет онун боруна 10 жылдан бери турак үйлөрдүн түптөлүшү күчөгөн. Жаңы конушка айланып келе жаткан аймактын инфратүзүмүндө көйгөйлөр көп. 218 кварталындагы 600 түтүндү таза суу менен убактылуу камсыздоо үчүн 5 миллионго тендер жарыяланып, 4 миллион 600 миңге долбоор өткөн жылы ишке ашырылган. Долбоордо кварталдын 8 көчөсүнө суу колонкалары каралган. Жашоочулар мыйзамсыз үйлөрүнө суу түтүктөрдү тартып алганы үчүн таза суу чыкпай калган. Суу тартуудагы система адистер арасында талаш жаратты. Тапкойду бул тапан, бул эртелик кеч бул жер иштеш керек. А бизге биринчи проект заказ берди да, мээраны тутуп беришти да. Анан биз усак койдук. Эгер суу берсе, резервуар болсо деп. Арыздары барды. Пока времени. Вот зимой же всё замёрзло. Да. Анан мынаны российскийде берген экен, биз российскийни баягы ошо менен там не кылып алды. Алмаштырдыңыз. Алеге, ошолор алмаштырды. Россиядан келбей, там менде туруп калды. 3 ай 4 айчы. Ошо келип койдук. Андан кийин огочо времени баягы суу берип турлай деген времени калды, кайрадан российский койдук. Кесип таштагыла барды. 100 болсо 100'ді коесуңар бизге. Проект кандай болду? Проект боюнча кылып койгула деп. Болсо бүт таштабай тапшырды. Ошончо проект чыйлет деп. Неге проекттен чыгасың? Мына проекти Болду. Болду мына 8 оны коюп койгула. 36 16 эмне кыласыңар? 8 жерге берилиш. Апарып ичет. Эгер биз бакан көтөрүп алып дарыяга барып эле суу ташычылар. 8 жерде барат басып келет кичине. Жашоочулар көйгөйдүн чечилиши үчүн шаар мэри менен жолугушууга топтолгон. 8 суу түтүкчөсүнө мерчемделген кампадан 36 жаран уруксатсыз жеке үйлөрүнө суу тартып алган. Долбоорду мыйзамсыз бузган жашоочулар чыгымдалган 4 миллион 600 миңди айып катары төлөй турганын кала башчысы билдирди. Кимиңер улап алсаңар, уруксаты жок. Мына 4 миллион 600'ді ошо улап алгандарга бөлөм. Силер жооп бересиңер. Макулбу? Мына ушуну ким кошуп алсаңар айтып коеюн анан. Кийин ошо штраф салып 4 миллион 600'ді силер проектини бузганыңар үчүн, уруксатсыз ошондой бейбаштык кылганыңар үчүн иш козготуп, жоопко тартамын айтып коеюн. Тартип болуш керек да туугандар. Турабы? Ана каалаган адам эле кичине тыйын берип, туташтырып алсаңар болбойт андай. Ал үчүн биз баардыгыңарга чыгарыш үчүн анда көп акча карап туруп, анан бардыгына мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ага азырынча мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Мен келатканда кылып койгондо билдим. Мен кылбай койсо деле мен капа болбойт элем. Мен жакшы ушу кылгандарга рахмат. Сый урмат кылып коюптур. Анан эми Анан эми азыр айтып атпаймынбы? Шаардагы домдордун арасын карагылачы. Силерден жаман болуп калыптыр. Жашырганда эмне? Ошону аракет кылып атабыз, бир чекеден бузуп атабыз, оңдоп атабыз. Бардыгы мүмкүнчүлүккө жараша. Силер эми жаңы айтып атпаймынбы? Жаңы конуш. 218 кварталдын жашоочулары электр мамычасы, жол, жарыктандыруу, бала бакча жана коомдук каттамдардын жок экенин айтты. Кала бийлиги мүмкүнчүлүккө жараша жана башкы пландын негизинде социалдык көйгөйлөрдү чечип берүүнү белгиледи. Башка жаңы конуштарга салыштырмалуу шарт жакшы. Таза суу өткөн жылы 5 чакырым аралыктан алгачкы жолу тартылып келинген. Мына мен ыйлап жүрдүм. Эч ким үндөбөй койду. Ыйлабай эле коюңуз, сиз өтө кой ыйлай бересиз. Жөн айтып коюң, ыйлай туруп. Жок, мына ошо остановка кура турган бала кетип калды да. Биз куруп беребиз кетип калса. Маршрут көйгөй кандай болот дейм да маршрут. Мына шу жол мына жерден башталат, аркабызда бир жол бар. Ошону тагдыр эч чечилбей атат. Келет, кылабыз, кетебиз дейт. Бир бөлө деселе проектте жок экен. Бул кандай болот, бул проектке кирбеген? Ген планды карайлы биз. Анан эми бизде азыр айтып атпаймынбы? Эми мен мурукларды жамандабайм, бирок тартип болбой калыптыр туугандар, ачык айтайын. Каалаган жерге каалагандай кылып алып, мен мына жерге салдым. Азыр айтып атпайбы, бул жердин өзүнүн ген планы болуш керек да. Каерге жол түшүш керек, каерге үй түшүш керек, каерде айыл болгондо бала бакча түшүш керек, каерге ошо фап түшүш керек, садик түшүш керек. Бүт ген план негизинде ишке ашыш керек. А биз бош жерде эле барат, архитектурага барсаң эптеп сала бер дейт. Госреестрге барсаң госакты бере коет, ичине чөнтөгүнө тыйын салсаңар. Анан келип кимге кыйын? Жергиликтүү бийликке анан жолду кылып бер,
эме салып бер, мына жерде үйүм бар деп ушинтип. Шаар мэри 8 колонкадагы суунун басымын текшерип, жакынкы жылдары ар бир үйгө таза суу киргизиле турган мамлекеттик долбоор келе жатканын билдирди. Каладагы көп кабаттуу үйлөрдөгү жамгыр жааган күндөрү суу токтоп калуусун жолго коюу үчүн жаңы суу кампаларга жогорку кеңештен 3 миллион акш доллар ратификациядан өткөнүн ачыктады. Bir 130-140 milyon mınal hazır akça karalып atat, 3 milyon dollar ratifikasiya boldu jogorku kеңештен. Anından arkasından düşüp atasiz. Oşo bolgondan baya kеңир zamanda bolup kalat эми. Мынаны Кудайга шүгүр деп ушуну алып 8 колонкадан сууну ичип туруңуздар. Чоң долбоорду ишке ашырып атат. Таңгиден суунун дебитин көйдү. Андан сырткары Жапалакта Орки айылына 1000 суу кампадан да 2-ни курабыз. Ошолордун суунун запасы көйгөндөн кийин бул жака суу стабилдүү келип калгандан кийин дагы көйүтсө болот. Суунун кээ бир 8 колонкадан да чыкпай калган учурлар жителдер айтып атат, болуп атат. Бунун себеби эле биздин адам экенде бул жашоочулар өздөрү ушу негиз мыйзамсыз да, мындай айтканда мыйзамсыз водоканал уруксаты жок эле кесип уланып алган 36 жер кече уланып алыптыр. Биз кече эле водоканалдан биргеликте 18 мыйзамсыз улашылганын баардыгын кыркып чыктык. Көйгөйүбүздү айтып турган болсок, көйгөйүбүз көп, бирок чекеден чечилип келет. Өткөн жылы Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын калкын ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн 6000 метр куб болгон бир суу кампасы 39 миллион сом акча каражатына курулду. Төлөйкөн айылына жергиликтүү казнадан 24 миллион акча каражатына 6 чакырым аралыкка суу линиялары тартылып, 200 кубтан 2, 25 кубтан 2 суу кампасы жана жаңы насостук станция пайдаланууга берилген. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Ана силер да баягы биз ушундайбыз да кыргыздар. Канча болгон сайын дагы болсун деп. Мына 36 жерге кошуп киргизип алсыңар. Ага суунун дебит жетпейт деп атат мына жерде. Туура түшүнгүлө. Кичине бала чакка өзүңөр деле басып келсеңер кичине ден соолуңарга деле пайда. Ана бир дагы жакшы мезгил келер. Азыр мынау Жапалакта кошгондо кошобуз азыр 6 миллион кубтук резервуар жасадык. Азыр дагы 1000-ден экөөнү ошо Жапалакка курулат. Bir 130-140 milyon mınal hazır akça karalып atat, 3 milyon dollar ratifikasiya boldu jogorku kеңештен. Anından arkasından düşüp atasiz. Ошо болгондон бая кеңир заманда болуп калат эми. Мынаны Кудайга шүгүр деп ушуну алып 8 колонкадан сууну ичип туруңуздар. Макулбу? Анан эми азыр үйгө киргизем, автомат коем, сразу эле баягы заманды Чейинделе болбойт, тоң калып атпайбы? Азыр мына мага айтты, ошол кече барып суу чыкпады дегенде мыналарды ошол Россиядан келди, азыр автоматты койду деп атат. Эме чыкты деп. Кышта тоңбойт деп мына мага атайын келдим ошол кече жалып болгондо мына сиздерден кабар алып коеюн деп келдим. Кышта тоңбойбу мына? Тоңбойбу, мына азыр азыр мына Дөлөтбек Курманбекович ушу мына Горбада каналынын жетекчиси. Булар мына киши жасады деп. Мына киши заказчик мына укустун эмеси. Биз акчасын чечип бердик самый главный. Түшүнүңөр, акчасын чечип бердик. Азыр бул жактар кийин кабыл алганда булар жооп берет, чыкпай калса. Туурабы? Кабыл алгандан кийин жооп беришет. Азыр претензияңар болсо айткыла мына жерде. проектировщикке айтабыз, силер Азыр мына эмени жасап атканда көрдүңөрбү, үстүдөгү үйлөр, проект жасалган түз кетки боюнча. Анан да эмебизде элдер суранды дейт азыр. Өдөгө да тартып берди. Уже проектти изменение кылганда бузулган. Өдө жакка напор жетпейт деп атат. Суу барда чыгат, 2 саат чыгат деп атат. Анан эми азыр буну дагы өздөрүнчө сүйлөшөт. Мен айтып атам, требовательден проекттеги 8 колонканы чыгарып бергиле. Канчадан канчага чейин чыгат? 8 колонка постоянно чыгабы? Жок. Канча саат? 4-5 сааттан бери. 4-5 саат 8 колонкада чыгат экен. 4-5 саат. 2 саатта жетет бизге. Жетип атты. Жок, күнүнө 8 сааттан чыгып. Премиясын билбейт ал. Коебуз аны, бизге өткөндөн кийин расписаниясын коюп силерге беребиз. Мына саатта суу чыгат, ошо саатта суу чыгарып беребиз. Эми мынандай жаңы конуштар бул бизде эле эмес, Ош шаарында эле эмес. Чоң мына Борбордо, Бишкек шаарында деле проблема, чоң мына Россияларда деле жаңы конуштарда ушундай проблема болот. Акырындык менен анан айыл болуп калат, жакшы болот. Макулбу? Азыр жашырганда эмне? Силерде эле эмес, Оштун шаардын ичинде да толтура проблема болуп атат. Акырын Бир адамы канчадан төлөйбүз? Арзан эле. Башында колонка койгон бизге, колонкада суу чыкпайт. Башында курган боюнча бузулган, кайра бузулуп, мына кече күнү араң оңдоду.
Неменечи колонканы оңдоп коюшунда сиз келеткен деп Үч тырчылап күндөн боли бери. мейни жерге келип отурасыз азыр. Биз Кайерге барайын, кайерге чыкпай Мен атат. апарып Мен азыр 8 колонканы көрөм. Онан 8ден ашканы мына ачык айтайын мен. Эгер үйдөн кимиңер улап алсаңар, уруксаты жок. Мына 4 миллион 600'ді ошо улап алгандарга бөлөм. Силер жооп бересиңер. Макулбу? Мына ушуну ким кошуп алсаңар айтып коеюн анан. Кийин ошо штраф салып 4 миллион 600'ді силер проектини бузганыңар үчүн, уруксатсыз ошондой бейбаштык кылганыңар үчүн иш козготуп, жоопко тартамын айтып коеюн. Тартип болуш керек тана туугандар аны. Туурабы? Аны каалаган адам эле кичине тыйын берип, туташтырып алсаңар болбойт андай. Ал үчүн биз баардыгыңарга чыгарыш үчүн анда көп акча карап туруп, анан баардыгына мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ага азырынча мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Азыр силер айткансыңар, эптеп эле бир 2-3 жерге суу алып берип турсаң, эме алып келип берсең ошол жерден ичип турайлы деп суранганыңар үчүн биз атайын 4,5 миллион сом акча, 4 миллион 600 миң сом акча карап бердик да. Ичип турсун ушу элдер, таза суу ичип турсун. өткөндө жолдун артынан ташып Анан азыр бизди мүмкүнчүлүктү туура түшүнүп тургула. Айтып атпаймынбы? Бир азыр аракет кылып атабыз. Кеңири ошол ар бир үйгө чейин киргизгенге биз аракет кылабыз. Азыр акчалар каралып атат мамлекет тарабынан. Түшүндүңөр да, азыр кимиңер улап алсаңар, баягы эсиң барда этеңи жап дейт. Өзүңөр үзүп коюп койгула азыр. Бейбаштык кылбаңыздар, урматтуу туугандарым, ачык айтайын. биринчи аябай суу напор менен чыгып атат эле өзү. Эми конечно азыр айтып атпаймынбы? 36 жерге улап алсаңар чыкпайт да анан. Чыкпайт да. 8 жерге бул мына расчеты чыккан 8 колонкага. Ошого беребиз деп атат. 4 саат, 5 саат жеткизебиз деп атат. Мына азыр сиз мына шагыл төгүлгөн жашынакай жерге келдиңиз. Биздин жерибизди карасаңыз азыр ылайы чыгып жатат. Эми бар жок. Айтып атпаймынбы кызым? Эми мындай да мен билем. Сезем, мен келатканда кылып койгондо билдим. Мен кылбай койсо деле мен капа болбойт элем. Эми жакшы ушу кылгандарга рахмат. Сый урмат кылып коюп тур. Анан эми Анан эми азыр айтып атпаймынбы? Шаардагы домдордун арасын карагылачы. Силерден жаман болуп калыптыр. Жашырганда эмне? Ошону аракет кылып атабыз, бир чекеден бузуп атабыз, оңдоп атабыз. Бардыгы мүмкүнчүлүккө жараша. Силер эми жаңы айтып атпаймынбы? Жаңы конуш. Акырындык менен айыл болот. Ошон үчүн өзүбүз төкүлдүк. Анан да бир көйгөйүм айтайын дедим эле, биз деген мына Давыт жакта деген производственный чекке биз үй салып алган экенбиз. Ошонун деген документин чечип бере аласыздарбы, ошону сурайын дедим эле. Кандай ким бар? көп ал жерде бир 50-60 бар. Ошондой үйгө биз үй салып алганбыз да, бизде жердин Азыр айтсам кызым, азыр мындай да, ошон үчүн мыйзамдар сакталыш керек да. Үй салардан мурун бардыгын багытын өзгөртүп, ушул жерге үй салабыз, уруксатты алып, архитектурадан ошол баягы проектини чийдиртип, генпланды карайлы биз. Анан эми бизде азыр айтып атпаймынбы? Эми мен мурукуларды жамандабайм, бирок тартип болбой калыптыр туугандар, ачык айтайын. Каалаган жерге каалагандай кылып алып, мен мына жерге салдым. Азыр айтып атпаймынбы? Бул жердин өзүнүн генпланы болуш керек да. Каерге жол түшүш керек, каерге үй түшүш керек. Каерде айыл болгондо бала бакча түшүш керек, каерге ошо фап түшүш керек, садик түшүш керек. Бүт генплан негизинде ишке кетиш керек. А биз бош жерде эле барат, архитектурага барсаң эптеп сала бер дейт. Госреестрге барсаң, госакты бере коет, ичине чөнтөгүнө тыйын салсаңар. Анан келип кимге кыйын? Жергиликтүү бийлик анан жолду кылып бер, эме салып бер, мына жерде үйүм бар деп ушинтип. А бирок генпландын негизинде иш алып барышыңар керек да өзүңөр. Ылдый ошо жолдун ылдыйы. Шаардан алганбыз биз. Шаар берген. Анын үстү жагыбызды мына замкон болуп иштеп, квартал болуп иштеп. Ошо кошула албай жүрүшөт. Эми биз генпланды трансформация законный ошол жерине. А биз незаконный жерге эле барып акча сала берсек эртең жооп беребиз да биз. Туура. Эмне негизинде ал жерге акча булаш деп турду. Эмне негизинде? Бизди да органдар карайт да. Ооба. Эртең барып, тонун ар жагына салсаңар, ошол жака да жол салып бер, свет апарып бер дей бересиңер. Мисалда, ал жерде генпланда үй жок болсо, мисалы айтып. Үй салыш үчүн жаңы конушта биз жерлерди трансформация кылып, бардыгын законный генпланга отургузуп, анан буларга согласовать этет РЭС, бардык службалар, Горводоканал, мына биз кийин суусун тартып беребиз, булар светин тартып беребиз, деп келет дагы жолун кылып беребиз, бардык мамлекеттик ишканалар алар планына киргизет да.
Şunu sizge biz kurska koyup koyatабыз да ошо. Ошо балдар тактасына, Анан мына суу саган балдарга рахмат. Мына ушу сууну түшүрүп бизге неме кылып. Анан кечегинде ушул кайгай болуп 36 жерге улап алыптыр деп. Кимде күнөө? Ошол да onu biz özüz деле айттык кошуналарга. Биз өзүбүз көчөлөргө өзүбүз контроль кылдык. Тийбегиле деп. Мурунку проекттер 8 болгон болсо азыр эл ошончо көбөйдү. 10 жыл эмес проектини кече эле кылдык биз. Кече бул. Мен сизге айтып атпайм, аксакал. Биз мына жакында курсаңыз да эмессиз, Биз керек болсо ар бир үйгө киргизип бере турган атайын мамлекеттик проект кетип атат ишке. Буну биз мындайча айтканда убактынча 1-2-3 жыл ошо проект ишке ашкыча ичип тургулады. Мен айтып атпаймынбы ошентип? Муну айтып атпайм, мен башында айттым го, былтыр ичип турсун. Сиз азыр келген окшойсуз, Бая да келген. Бая келсе түшүнбөй калыпсыз. Мен айтып атпаймынбы? 6 миллион кубтук резервуар бүтүрдүк. Азыр 1000диктен дагы экини жасайбыз жапалакка. 130-150 миллион сом мамлекеттен акча бөлүнүп атат системасы тартканга. Ол эмеге 3 миллион доллар каратып атабыз. Бир жамгыр жагында шаарда суу токтоп калып атпайбы? Ал дагы сел түшө турган жерлерде бер жагында курулуп калыптыр эмеси. Азыр о папан суу сактагычтын жанын алып кетип атабыз, ошол жактан суу алып келебиз. Бул комплексный иш кетип атат аба. Дагы бир макул.